jamendo.com. Жети дуандан Борбор каладагы жогорку окуу жайлардын ректорлору жана орто билим берүү мекемесинин жалпы 50дөн ашуун жетекчилер бүгүнкү конференцияга чакырылган. Президенттик аппараттын, өкмөттүн бөлүм башчылары да катышты. Пандемиянын терс таасиринен улам өлкөдөгү билим берүү аралыктан жүрүп келүүдө. Ага жараша коомчулукта түрдүү пикир жаралып, онлайн режиминде билим берүүнүн эки жааты айтылып келет. Ал эми түштүк каладагы окуу жай санариптик инфраструктурасында билим берүүдө флагман катары сыпатталат. Университеттин технологиялык түзүмдүк тажрыйбасын жайылтуу үчүн Санарип университет жыйыны уюштурулган. 14 март биз түнкү саат 3-4 чейин иштедик мына. Буйрук чыгарабыз десек буйругубуз болбойт, себеби бардык токтомдор, жоолор, мыйзамдар бул дистанттык өзгөчө мектеп үчүн, бала бакча үчүн өтө оор экен. Ошондо биз 15ге жакын өкмөттүн токтомдорун жана жоолорун өзгөртүүгө аргасыз болдук. Жыйында пандемия мезгилиндеги билим берүү системасындагы тенденциялар, көйгөйлөр жана перспективалар талкууланды. Окуу жайдын көп жылдык санариптешүү тутумунун негизги баскычтары айтылды. Үлгү катары сыпатталган окуу жайда электрондук кагаз айлантуу, автоматташтырылган маалымат системасы, электрондук китепкана жана дата борбору тууралуу маалымат берилди. Министрдин докладында билим берүү тармагындагы стратегиялык программа иштелип чыкканы жарыяланды. Эң алдыңкы технологияларды кыргыз топурагында, кыргыз билим берүү айдыгында өнүктүрүп, ошол аркылуу себеби биздин балдарыбыз өтө билимдүү. Кептин баары ошол билим берүүнү жакшы уюштуруп беришибиз керек. Жакшы инфраструктура менен камсыз кылышыбыз керек, жана жакшы адистер менен камсыз кылсак, анда бизде сөзсүз түрдө өнүгүү болот. Себеби азыр бүгүн бизде эгемендүүлүк эмнени көрсөттү. Кыргыз улан кыздары дүйнөнүн кайсы өлкөсүндө болсо дагы алар башка бирөөдөн бир интеллектуалдык жактан жана профессионалдык жактан кем эмес экендигин көрсөтүп атат да. Демек биз бул ишти уюштуруудан гана аксап атабыз. Ушул билим берүүнүн менеджментин, жаңы менеджментин, ал мектептик болобу, бала бакчабы, жогорку окуу жайда болобу, жаңы менеджментин киргизүү. Жалгыз өзүм эле аралашып жүргөнчү. Дуандын окуу жайынан келген ректорлор тажрыйбага баа берип, санариптик баскычтарга алдаганчы алдыда экендигин белгиледи. Окуу жайдагы заманбап билим берүү жана инфраструктурадагы артыкчылыктар көп жетекчиге ачылыш жана алдыдагы аракет болору кошумчаланды. Ош мамлекеттик университетте болгон тажрыйбаны тереңирээк таанышып, ушуну анан ишке ашыруу боюнча бир максат коюлуп жатат да. Негизи биз айтышыбыз керек, ачык эле ушу биздин университеттердин өнүгүүсүндө ар кандай темптеги жүрүп жаткан өзгөрүүлөр бар. Ошондуктан президентибиз айтты, ушул жерге баардык окуу жай келсин, көрсүн, анан өздөрүнө барып, ошонун мүмкүнчүлүккө жараша аткарсын деп да. Бул аябай жакшы нерсе. Эң көп имарат салган Ош мамлекеттик университети. Муну биз дайыма айтып жүрөбүз, айта беребиз. Бул абдан жакшы окуя. Себеби ошол өзүнүн финансылык мүмкүнчүлүгүн туура пайдалануу деген чоң концепция жатат да. Билим берүү санариптик жаңы процесстерге калыптануусунда бул конференция мезгилдин талабы экендиги айтылды. Санарип бүгүнкү күндө эң актуалдуу маселенин бири болгондуктан бул багытта көйгөйлөрдү чечүү жолдору түрдүү форматта ишке ашырылууда. Санарип университеттин моделин түзүүдө бул аракет ийгиликтүү түрткү боло алышына өкмөттүн өкүлү токтолду. Конференция бул мезгилдин талабы өзүнүн учурунда болуп атат деп ойлойбуз. Мектептерди жана 4 окуу жайды Оштогу көрүп чыктык. Кантип дистанттык түрдө окуулар уюштурулуп атканын мектептерде дагы, вуздарда дагы. Баягы алгачкы биз жолуккан проблемаларыбыз, ал деген жазгы мезгилдеги азыркы күндө жоюлуп, бир жакшы нукка кирип калышканы аябай кубанычтуу болду. Учурда кабыл алуу комиссиясынын ишмердүүлүгүнөн тарта сынак, билимди баалоо, ар бир студенттин кыймылы жана билимди сапаттуу көрсөткүчүн ачык көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ошмо санариптик билим берүүнүн реалдуулукка айлантырган бирден бир окуу жай экендигин маалымдалды. Бул аракеттин баары өлкөнүн жогорку окуу жайларында үлгү жана ишке ашуусу мезгилдин талабы. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Онлайн режиминде куттуктаганбыз. Үч кабаттан турган окуу корпусу алдыңкы тажрыйба борборуна багытталат. Индустриалдык педагогикалык колледж пайдаланууга жаңы гана берилген. Билим берүү мекемеси окуу жайдын өзүнүн каражатына курулган. Электрондук жана санарип лабораториялар орун алып, аралыктан билим берүүгө жетиштүү мүмкүнчүлүк бар. Учурда колледжде 1500дөн ашык студент онлайн режимде билим алууда. Окуу корпустагы алдыңкы практикалык тажрыйба менен ректорлор дагы таанышты.
Окуу жайдын окуучуларынын өздөрү чогулткан роботтору өлкөнүн жана эл аралык сынактарда ийгиликтерди багындырган. Адилет Султан Кулакматов бул топтун башчысы. Жаңы технологиядагы түрдүү аракеттеги роботторду жасап келет. Бул долбоорунда дагы заман талабындагы уникалдуулук бар. Үйдүн макетинде коопсуздук шарттары толук каралып, сыноодон өткөн. Бир баскыч менен башкарылып, аба ырайынын өзгөрүшүнө ыңгайлашкан. Окуу жайда IT технологияларды өздөштүргөн атайын IT академиясы дагы түзүлгөн. Следующий наш это робот. Биздин командада ар дайым жаңы долбоорлор менен иштейбиз. Бул үй бир гана баскычтан башкарылат. Түрдүү кызматтардын баары каралган. Азыркы учурда бул тармакты ар бир өспүрүм өздөштүрүүсү зарыл. Ордолуу окуу жайда өмүрүнүн акыркы күндөрүнө чейин эмгектенген өлкөнүн эмгек сиңирген артисти, элдик композитор Рыспай Абдыкадыровдун музейи дагы ачылган. Заманбап санариптик технологиялар билим берүүнүн сапатын жана студенттердин мотивациясын жогорулатат. ОДО атандашты күчөп турган эмгек рыногунда ийгиликтин негизин санариптик технология түзөт. Келечекте азыр даярдык иштери жүрүп жатат. Биз орто окуу жайларынын мугалимдерин, лицейлердин мугалимдерин билимин өркүндөтүү борборго айланабыз. Аларды окутабыз. Ушундай чоң алдыда багыттарыбыз бар. Анан кийин биз келечекте өзүн өзү каржылаган окуу жайга айланышыбыз керек. Ошмонун жаңы салынган окуу корпусу менен ректорлор таанышып чыкты. Заманбап студенттерге ыңгайлуу инфраструктурадагы окуу жай Борбор Азиядагы бештиктин бири экени белгиленди. Гөл университеттагы өсүп келаткан вуз, бирок бул мындай чоң инфраструктурадагы акыбалга жете элек. Жылдан бери ушул санариптештирүү жылына талапка так жооп бере турган вуздун бири. Өзүлөрү айткандай жетекчилер, бул Орто Азиядагы эң бир ушунакай бештиктин катарына кире турган вуздар деп эсептейм. Санарип университеттин моделин түзүүдөгү тажрыйба алмашуу аракети башка окуу жайларда дагы уланат. Бул традицияны көрүп, анан эгер кайсы бир университетте дагы башка өзгөчөлүктөр болсо, алар чакырып, ал жерге барып биз дагы көрүшүбүз мүмкүн. Жалпы эле ошол бири-бирибизден ушундай санариптештирүү багытындагы же болбосо ошол санариптештирүү үчүн программисттерибиздин биргелешип иштөөсү жөнүндө бизде бир университет уже колдонуп аткан платформаны башка университет менен алмашуу жөнүндө, алардыкын бизге алуу жөнүндө бир топ жакшы сунуштар болду. Мен ойлойм, бул конференция өз мезгилинде абдан бир жигердүү болду деп эсептейм. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ.